Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah. Өткөнкү чыгарылыштарыбызда, эгер эсиңиздерде болгон болсо, Абу Ханифа тууралуу бир аз маалымат берип өткөнбүз. Абу Ханифанын ата теги, төрөлүшү, балалык чагы, кайсыл жерде төрөлгөн, кайсыл шаарда өстү, ошол тууралуу биз сиздер менен токтолгонбуз. Сабагыбызда эң акыркы өтүлгөн темалардын бирөөсү ошол Абу Ханифанын илим жолуна кандайча түшүп калгандыгы, илим жолуна кантип келип калган, кайсы окуядан кийин же кайсыл кишинин себебинен илимге келип калгандыгы тууралуу айтып, ошол менен сабагыбызды биз токтотконбуз. Бүгүн иншалла ошол жерден сиздер менен уландырмакчыбыз. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, ошо имам Абу Ханифа 22 жашында имам Шабинин берген осиятынын, насаатынын негизинде илим жолуна түшүп калдым деп өзү айтат. Күндөрдүн биринде мен жолдо баратсам, мени чакырып алып, кайда баратасың деп сурады. Онда мен базарга барам дегенде, жок, мен алымдардын астына кимге барып илим алып атасың дегенде, мен эч кимге барбайтам дегенде, сенден болочокто бир чоң бир алымдын чыгышы бир көрүнүп турат, жаркын келечек сенин маңдайыңдан. Ошон үчүн сен илим алууну токтотпогон деген бир пикирин, жакшы насаатын берди. Ошондон мен таасирленип, ошол күндөн баштап мен илим жолуна түштүм деп Абу Ханифа илим жолуна түшкөнүн өзү ошондой баян кылат. Кыскасы, Абу Ханифа 22 жашында илим жолуна түштү. Ошол менен өмүрүнүн аягына чейин илим алды, жана алган илимин башкаларга берди. Дин жолунда элге, журтка, ислам үммөтүнө талыкпастан мүмкүнчүлүгүн жетишинче кызмат кылды. Кыскасы, ислам тарыхында аттын кашкасындай болуп, аты алтын тамгалар менен жазылып калгандыгы айтпаса да баарыбызга айкын белгилүү. Абу Ханифа Ибн Касир Абу Ханифа тууралуу жазган өзүнүн бир китептеринин бирөөсүндө ушундай деп айтат да: Абу Ханифа ал табииндерден болгон. Табиин деген сахабаларды көргөн инсандарды табииндер дейбиз. Ал табииндерден болгондо дагы алардын арасы табиин сахабалардан Анас ибн Маликти көргөн жана ошол киши менен жолуккан, сүйлөшкөн деген сөзүн Ибн Касир өзүнүн китебинде келтирет. Устаздарынын арасынан Абу Ханифа бир риваяттар боюнча 4000ден ашык устаздан сабак алгандыгы айтылынат, илим алгандыгы. Эми мындан максат 4000 устазды балким Азирети Али ибн Абу Талиптин айткан бир сөзү бар. Ошого салыштырып түшүнсөк биз балким туура болоттур. Азирети Алинин мындай айткан сөзү бар го: мага илим жолунда кайсы бир адам бир тамга үйрөткөн болсо, мен ал адамды өзүмө устаз туттум дейт. Балким Абу Ханифа дагы кээ бир хадистерди, кээ бир фикый маселелерди ошол өзүнүн доорунда, өзүнүн учурунда илим ээлеринин кимисине гана болбосун ошолорго жолугуп, ахли сүннө алымдарынан ошол маселелерди сурап, ошолордон билбегенин билип үйрөнгөн учурлары көп эле болгон. Балким ошолордун санын алганда дагы 4000ге жетет деген кийинки муундагы алымдардын ошо 4000 устазы болгон дегенге ушундай түшүндүрмөлөрдү берген сөздөрү бар. Ошолордун арасынан Абу Ханифа эң көп илим алган жана алдынан чыкпай, талыкпай 18 жыл илим алган эң негизги устазы бул Хаммад ибн Абу Сулайман. Хаммад ибн Абу Сулайман өзүнүн доорунда Куфа шаарында эң белгилүү факих алымдарынын бирөөсү эле. Ал алымдын алдында дээрлик, мисалы ошого тең келерлик алымдар дээрлик ошол учурда жок эле. Ошол кишиге бул шакирт түштү. Шакирт түшкөнү дагы балким жөн жерден болбосо керек. Абу Ханифа тууралуу жазылган бул башка бир китепте ошол өзүнүн устазынын түп тамыры барып туруп Али ибн Абу Талиб жана Абдуллах ибн Масудка барып такалгандыгы тууралуу ушундай деп баяндайт да: мен устазым Абу Сулаймандан илим алдым. Абу Сулайман болсо Ибрахим ан-Нахаиден, ал болсо Алкамадан же болсо Масруктан, алар болсо Али ибн Абу Талибтен сабак алышты дейт. Мындайына келип чыкты. Абу Ханифанын чын жери барып туруп Али ибн Абу Талибке же болсо Абдуллах ибн Масуд, чоң бир факих, чоң бир алым, сахаба болушу менен биргеликте ошол эки кишинин
эки кишиге бар такалгандыгы санжырасы бул жөн жеринен эмес, балким Абу Ханифа дагы ошо Хаммад ибн Сулайманды устаз кылып тандагандыгынын сыры дагы ошолордон балким кабары болгондуктан деген дагы сөздөр бар. Кыскасы, устазы Хаммаддын алдында 18 жыл токтоосуз, тынымсыз, үзгүлтүксүз илим алып, көптөгөн нерселерди устазынан үйрөндү. Күндөрдүн биринде Абу Ханифа өзү тууралуу ушинтип айтат. Күндөрдүн биринде мусулмандардын падышасы Абу Жафар Мансурга мен бардым дейт. Абу Жафар Мансурга барып мен жолуктум. Ошол жерде Иса ибн Муса деген дагы олтурат эле, алымдардын бирөөсү. Ал мени көрүп туруп, ошо халифага ушундай деп айтат. Азыркы күндөгү дүйнөгө таанымал алым ушул жигит. Биздин заманыбызда, биздин учурубузда, балким ушул Куфа шаарында эле эмес, дүйнөгө атагы чыккан эң бир улуу алымдардын катарына ушул жаш жигит кирет деп мени көрсөткөндө, ал ошол халифа менден сурап атат дейт да. Сен илимди кимден алдың? Кантип бул даражага жетиштиң дегенде мен жооп бердим дейт. Мен устазым Хаммаддан алдым. Хаммад болсо Ибрахим Нахайден алды. Ал Азирети Умардан, Алиден, Абдуллах ибн Масуддан жана Абдуллах ибн Аббастан илим алган деп мен жооп бердим. Ошондо халифа мага ушундай деп атат: чындыгында илимди өтө мыкты жерден сен алган экенсиң. Чындыгында эң таза булактардан сен илим алган экенсиң деп. Анан Абу Ханифа ошончо 18 жылдын ичинде бир көптөгөн кызык окуялар болгон. Ошолордун бирөөсү, ар бир адамда ушундай нерсе болот. Эң биринчи илим окуп атканда, бир нерсени үйрөнүп атканда, бир азыраак мөөнөт өткөндөн кийин дээрлик көп нерсени билип калдым болуш керек. Мен билбеген нерсе дээрлик калбады деген бир ой ар бир адамда келиши мүмкүн. Бул Абу Ханифа тууралуу киришерден мурун дагы Хасан Басринин бир окуясын айтып өтсөк, балким ушуга дагы дал келет болуш керек. Күндөрдүн бул икея. Хасан Басри күндөрдүн биринде шакирттерине сабак берет эле, анын дагы өзүнүн жамааты бар эле дегендей. Арасынан бир шакирти дайым келип жүрөт эле, анан илимди жаңы эле баштаган, бир канча убакыт өткөндөн кийин келип жүрүп, келүүсүн токтотуп калат. Канча бир күндөр өткөндөн кийин тиги келбей калган шакирти тууралуу жанындагы жолдошторунан паланча эмне үчүн келбей калды, мен көрбөй калдым дегенде, билбейм деген жоопту алгандан кийин ал шакирти балким ооруп калдыбы, кандайдыр бир кырсыктап калдыбы деп аныгын билиш үчүн өзү жанагы шакиртинин дарегин билип үйүнө издеп таап барат. Кыскасы таап барып туруп жанагы шакиртинен сурайт да: эмне үчүн сен илимди жакшы эле окуп баштадың эле, анан токтотуп салдың, келбей калдың, сабак албай калышыңа себеби эмне болду десе, ай устаз дейт да, мен сабакты дээрлик алып бүтүп койдум. Сабакты бир туу чокусуна жеттим мен. Ал кандай чоку? Сиз көрбөгөн, сиз билбеген бир макамга жетип калдым. Мен даражам кыска эле мөөнөттө Аллах Таала көтөрүп койду. Ал кандай экенси? Ар күнү куптан намазынын учурунда мен аршка чыгып келемин. Арш деген ушул эң асмандардын эң бийик катмары, Аллах Тааланын алды. Ошол жерге чыгып, мен периштелер менен күндө олтуруп, сайран куруп, кыскасы бейишке күндө бир маал кирип, Алла Тааланын берген неаматтарын көрүп, кыскасы ушундай бир болуп көрбөгөндөй рахат менен Аллах Таала мени тирүү кезимде эле сыйлап атат дегенде, Хасан Басри таң калып, чындап эле ошондойбу дейт. Бүгүн да барасыңбы? Албетте, мен каза кылбастан ар күнү күндө барып атам дегенде, эгер бүгүн да барып кала турган болсоң, мендей бир байкуш мискин Хасан деген Хасан Басриден ошо арш элине менден салам айтып койгон деген бир саламын жолдойт. Анан ошол учур келет, убакыт келет, тиги шакирти кечинде кадимкидей адаттагыдай арш ааламына барып, периштелер менен сайран куруп, кыскасы бир рахат менен убактысын өткөрүп аткан саатта кокустан эсине келип кетет. Дагы окуй арш эли, мен такыр силерге бир аманатым бар, унутуп калган турбаймынбы? Менин устазым Хасан Басриден арш элине салам дегенде, жанагы көз алдында кооз болуп жайнап турган бир дүйнө рахат бир заматта көздөн кайын болуп, быт-чыты чыгып жок болуп калат. Көзүн ачып караса, ошол эң бир ыплас жерде, бир риваяттарда ошол ажатканада деп да келет, ошол жерде жаткан экен. Көрсө бул азыраак илим алгандан кийин муну шайтанбы, жинби, кыскасы жолдон уруп, ошондой бир арш
бактынга жүрө турган бир сүрөттү көзүнө көрсөтүп, кыскасы илимден азгырып кеткен экен. Анткени илим жолуна түшкөн адамга шайтан каршы чыгары пайгамбарыбыздын башка хадисинде эмне белгилүү. Сенин эң чоң душмандарыңдын бирөөсү ким деп пайгамбарыбыз ушу шайтандан сураганда, шайтан киши сүрөтүндө келген бир узун бир окуя бар, хадис. Ошондо эң чоң душманым бул илимге аттанган адам. Анткени ал илим алып бара берген болсо, жакынкы күндө менин душманым, менин инсанга эң чоң душман экеним жана кайсыл жерде мен аны кантип азгырып, кайсыл жерде мен аны васваса кылышымды толук билип калат. Мен ошого жеткирбестен мен аны бул жолдон жок кылганга мен аракет кыламын дейт. Кыскасы илимге түшкөн адамдын эң чоң душманы шайтан болот да, колунан келген күч аракетти жумшайт. Мындан келип чыкты, кайра темага кайта турган болсок, ошо Абу Ханифадагы бир канча убакыт өткөндөн кийин ушундай бир ой келет да. Мен ушунча жыл, 10 жыл окугандан кийин бул нерсе окуя болуп атат да. 10 жыл окудум, көп нерселерге дээрлик жооп таап калды. Эми элестеткиле 10 жыл токтоосуз Куран, хадис, фикх болгондо дагы ошо Исламабад болуп турган сахабалар, келген табииндер, бир ислам дини дүркүрөп өнүгүп турган мезгилде чөйрөдө жашап аткан адам. Ошол жерде илим алып атат, фитна фасад аз, бузукулук аз, ушундай бир доордо жашап атат. Менде ушундай ой келди, өзүмчө бир сабак берсем экен, устазыман бөлүнүп, өзүмө бир шакирт кармап, адамдардын суроо жоопторуна устазымы убара кылбай эле өзүмчө бир курук кылсам деп ниет кылдым. Ошол ниетте мечитке бардым. Мечитке барсам, куптан намаз учурунда устазым адаттагыдай эле шакирттер менен сабак кылып олтурган экен. Мен дагы устазымдан бөлөк олтурууга менин кандай десем, абийирим жол бербеди дагы. Мен устазымдын сабагына катышып, катардагы шакирттер менен бирге олтурдум. Сабак бүткөндөн кийин ушундай бир менин арзуу каалоом өзүнөн өзү ишке ашып калды. Ушу устазымдын Басра шаарында бир тууганы бар эле, ал тууганы каза болуп калыптыр. Ошо каза болгон тууганынын мураскери эч кимиси жок экен. Артында калган мал мүлк байлыгын кыскасы мураска ала турган башка тууганы жок болгондуктан менин устазым Хамматты чакырыптыр. Ошол жака мындай тездик менен кетишке туура келип аткан экен. Сабактан кийин бизге ушул окуяны айтты дагы, мени карап туруп, Абу Ханифа, сен ушу мен кайтып келгенче ушул менин ордумда олтурасың дагы, ушул жерде адамдардын суроосуна жооп берип тургун. Кыскасы бул калган шакирттерге сен баш көз болуп сабак берип тур деген нерсени айтты. Бул нерсе мага мындай бизче айткандай майда эле жакты. Менин арзуу каалоо тилегим дароо эле ишке ашып калганы бул жакшы нерсе болду. Кыскасы устазымга айтып келгенче мен бир канча суроолорго жооп бердим. Өмүрүмдө башта угуп көрбөгөн жана уккан суроолорго. Ушундай бир жол туттум. Качан бир кайсы суроого жооп берген болсом, же суралса, обол ал нерсени жазып коюп, анан мен берген жообуму дагы жазып коюп аттым. Устазымга айтып келгенче жалпы бир 60ка жакын суроо түштү дейт. Мен ошолордун колдон келишинче баарына жооп бергенге аракет кылдым. Устазым келгенден кийин түшкөн суроолорду мен өзүм берген жоопторумду устазыма көрсөтүп каратканымдан кийин мен менен устазымдын ортосунда берилген суроолордун 20сына устазым да кайчы пикирин айтты. Тагыраагы бул жоопторуң туура эмес, канааттандырарлык болбой калды деген нерсени айткандан кийин мен өзүм сөз бердим. Ошол күндөн баштап өмүрүмдүн аягына чейин мен ушу устазыман айрылбаймын, сабагын аламын, али мага эрте экен дедим. Чындыгында ошондон кийин дагы 8 жыл токтоосуз устазыман илим алдым. Мен устазымдан ажырабайт элем. Устазым менен менин ортомдо ушу устазымдын өлүмү ажыратпаган эле болгондо дейт. Кыска тагыраак айтканда, устазы бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин токтоосуз артында илим алып, устазына шакирт болуп 18 жыл не кылды, илим алды. Анан ошентип Абу Ханифа кийин илим алып, илим берип, кызмат кылып жүргөн учурлардын биринде, күндөрдүн биринде өзү ушундай бир белгилүү беле окуя бар элдин арасында. Мен түш көрдүм дейт. Түшүмдө пайгамбарыбыз алейхисаламдын кабырын казып, куттуу кабырын казып, пайгамбарыбыздын сөөктөрүн жыйнап атыпмын. Бир риваяттарда ошо жыйнап мен мындай көкүрөгүмө коюп атыпмын. Анан мен өзүмчө ойлодум, демек менин бүгүнкү кылып аткан иш-аракетим, ишим, тагыраак айтканда фикх илимине салган жолум, ошол Куран сүннөттөн чыгарып элдерге жөнөкөйрөөк болуш үчүн берип аткан илимим туура эмес болуп атат окшойт деген нерсе мени кыйла убакытка чейин илим менен алектенүүмдү токтотуп койду.
Ушул себептен мен балким туура эмес иш кылдым окшойт, Аллахка жакпаган бир бидат иш кылып атам, кыскасы пайгамбардын сүннөтүнө каршы бир иш жасап койдум окшойт деп мен бул нерсени токтотуп койдум. Жанымдагы жолдошторум, бирге жүргөндөрүм эмне үчүн сабак токтоп калды, эмне үчүн улантпай атасың дегенде мен ошол түштү көрбөгөндө сабакты уланта бермекмин дегенде анда ошол доордо түштөрдү эң жакшы жооруган Ибн Сирин деген түш жооручу алымды сунушташты мага дейт. Сен ошого барып көргөн түшүңү айткын, балким ошол сага жооруп берер жакшылыкча деди. Мен жолдошторумдун жанымдагылардын айткан сунушун четке какпастан барып туруп ошол нерсени көргөн түшүмө Ибн Сиринге айтып берди. Мен чын пайгамбарыбыздын кабырын казып, сөөгүттөрүн ушундай жыйнап атыпмын, ушундай мен мындан да коркуу менен кабыл алдым бул нерсени, кандай болуп калат дегенде ал мага мындай төмөндөгүдөй жооп берди дейт. Бул түштүн ээси пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн чечмелеп берүү жаатында эч ким али жете албаган даражага жетип, адамдарга сүннөт илиминин сырлары менен даанышмандыктарын айтып берип берет деген жооп берди. Мындайча айтканда, ушул күнгө чейин эч ким жетип көрбөгөн улуу бир макамга, илимге сен жол салып атсың, сен мындан эч кандай бир жамандык жок. Коркпостон эле буну жамандыкка кабыл албай эле сен аракет кылып, илимиңди жайылтыштуу уланта бер деди. Мен ошол алымдын берген жообунан кийин мен кайра илим берүүнү жана илим алууну фикх илиминин алектенүүнү уландырдым деп дагы айтат. Анан Абу Ханифа көптөгөн өзүнүн берген фатваларында, өзүнүн берген диний чечимдеринин негизинде ар кандай сөздөр болот, ошондо өзү тууралуу ушинтип айтат. Мынтип айткан экен: ким бизди Куран аяттарынан жана хадистерден дагы кыяс кылууну алдыга коет десе, Аллага ант болсун, ал киши жалган айтып бизге жала жапкан болот. Куран менен сүннөттүн кыяс кылууга муктаждыгы бар бекен деп. Кыяс дегени Куранда дагы, сүннөттө дагы, сахабалардын берген фатваларында дагы, ижмада дагы келбеген болсо, кыяс кылынат, салыштырылып алынат. Мисалы, Куранда так өкүм айтылган бир нерсеге же сүннөттө так өкүм айтылган бир нерсеге ошондо айтылынбаган башка бир нерсени салыштырып өкүм чыгаруу. Муну өзүнүн ордунда дагы кенен токтолобуз. Башка адамдар мынтип айыпташканда Абу Ханифаны, бул дайым эле кыяс кыла берет, Куран аяттары ачык турса деле же сүннөттөн ачык далилдер турса деле бул аларды таштап туруп кыяска өтүп кетет деген нерсе тууралуу Абу Ханифа ким эгерде мени ушундай кылат деп айткан болсо, ал чындыгында бир чоң жаңылыптыр, чоң бир күнөө иш кылып атыптыр. Мен Куран турганда, сүннөт турганда, ачык далилдер турганда кыяска мен баргыдай кандай муктаждыгым бар эле деп мындай бир кайгыруу менен ошол адамдардын бул Абу Ханифа тууралуу жала жаап аткандыгын мындай таң калуу менен кабыл алган. Эми ошо Абу Ханифа бир нерсеге фатва берерде кантип берет эле десе, биринчиси Куран. Алла Тааланын китебинен издейт эле. Куранда эгер ошол маселе жок болуп калган болсо, анда сүннөткө каралат эле. Эгер сүннөттө да жок болуп кала турган болсо, сахабалардын фатваларына каралат эле. Эми сахабалардын фатвасына карал дагы таппай калган болсо, анда ижма. Ижма дегени бир доордо, бир заманда жашап аткан алымдардын бир маселеде орток пикирге келиштиги. Ошол нерсенин туура десе, бардыгы ошол аты чыккан, атагы чыккан ахли сунна алымдары ошол нерсени туура деп кабыл алуусу, же болбосо туура эмес болгон болсо, ошол нерсени туура эмес деп көпчүлүк алымдар, жумхур алымдар ошол нерсеге туура эмес деген фатвасын берүү, ушул ижма деп коет. Андан кийин кыяс кылган, акырында дагы мында кете берсе көп, дагы эң тоготерлердин бирөөсү үрп адат. Бизде каада салт деп коебузбу, үрп адат деп коебузбу. Үрп адат өзү ислам динине, шариятка каршы келбей турган болгон болсо, анда дин аны четке какпайт. Кээ бир бизде үрп адаттар бар, биздин динибизге шайкеш келет, аларды аткаруу, аларды кыла берүү, мындай эч кандай бир динге зыянын жеткирбейт деген нерсе. Бул тууралуу дагы көптөгөн устаздарыбыз өзүнүн сабактарында толтура эле маселелерди айтып келип атат. Ошол Абу Ханифа өзүнүн берген фатвасы тууралуу дагы монтип айтат да. Маселелерге жоопторду Курандан алдым. Курандан таппай калсам, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын хадистеринен алдым. Эгерде Курандан да, пайгамбарыбыздын хадистеринен таппай калсам, кээ бир сахабалардын сөздөрүн алдым, кээ бир сахабалардын сөздөрүн албадым. Сахабалардын баарынын эле сөздөрүн ала бербедим, кээ бирлерин алдым, кээ бирлерин албадым. Алардын айткандарынан башка бирөөнүн сөздөрүнө өтүп кетпедим. Кыскасы сахабалар эмнени айткан болсо, ошол менен гана чектелдим, ага эч бир нерсени кошподум жана алардын сөзүнөн эч бир нерсени мен алып салбадым.
Качан маселе Шаби, Ибрахим, Саид ибн Мусайяб сыяктуу аалымдарга келип такалганда, алар өздөрүнүн пикиринен иштихат кылып маселеге фатва берген сыяктуу эле мен деле бул жерде өзүмүн жеке фатвамы бергенмин, иштихат кылып берет элем дейт. Мындан келип чыкты, өзүнүн доорунда жашаган кээ бир аалымдар Абу Ханифага кайчы пикир берген болсо бир маселеде, бул деле өзүнүн колунан келишинче далилдерди келтирип, аларга туура же туура эмес деп четке каккан, өзүнүн пикирин алган. Дагы бир башка хадисте ушинтип окуяда Абу Ханифа өзү тууралуу монтип айтат. Ким биздин берген фатвабызга bir hadis karşı gelip kala turgan bolsa, men bolot desem bir hadiste bolboyt деген bir gelip kalgan bolsa, anda bizdin bergen fatvabızı taştasın da ошол hadiste alsın, ошол менин мазхабым дейт. Bunu Abu Hanifa эмес, балким негизги 4 мазхаб аалымдары дагы өздөрүнүн мойнунан ушундай жоопкерчиликти түшүрүп коюшкан. Ошончо чоң үлкөн илимге ээ болгон адамдар дагы бүт хадисти биз билип алдык, бүтүн ислам дини толук менен гана болду деп чектөө койбостон, ислам динин өтө кенен, илимдин өтө терең экендигин дагы бир жолу айтып атышат дагы. Кокус эми алар бир нерсени берүүдө аябай иликтеген, аябай изилдеген, акырында берген фатванычы. Ошондой болсо дагы кокус менин берген фатвама кайсы бир хадис каршы чыгып алса, менин мындай айткан, тагыраак айтканда менин сөзүмө дубалга атуургула дагы сүннөттү ошол хадисти алгыла, ошол менин мазхабым дейт. Бул жерде дагы өтө терең токтолуп кете турган нерсе бар. Анткени хадис десе эле ала бере турган биз мухаддис даражасындагы аалымдар эмеспиз, албетте ар бирибиз кадыр эмеспиз. Ошол хадис илими боюнча терең түшүнүгү бар устаздардан ошол хадистин өйдө төмөнүн кыскасы ачыктап түшүнүп билип алуу дагы бул ашыкчалык кылбайт. Абу Ханифа Имам Зуфар деген Абу Ханифанын чоң шакирттеринин бирөөсү. Ошол монтип айтат да, качан биз маселе кылып атканда, бир нерсеге өкүм чыгарып нетип атканда, Абу Юсуф Абу Ханифанын мындай оң колу деп коебуз, эң жакын шакирттеринин бирөөсү, дайым маселени кагазга түшүрүп жазып барат эле, жаза берет эле. Ошондо Абу Ханифа бир күнү үңүлүп карап мындай айтты: Абу Якуб деди, сен берген айткан ар бир сөздөрүбүздү эле жаза бербегин. Сен күтүп тургун. Биз сабагыбыздын акырында балким башта ынанган, башта макул болгон сөздөрүбүзгө каршы далил да алып келип калышыбыз мүмкүн. Сөз тыянак акырында чыккандан кийин гана жазгын деп эскертүүсүн берген дейт. Анткени Абу Ханифанын негизги эмгектерин жайылышына, элдин арасына сиңишине жазма түрүндө түшүргөн ушу шакирттеринин бирөөсү Абу Юсуф экендиги айтпаса деле бардыгыбызга белгилүү. Анан Абу Ханифанын дагы окутуу услубу дейбизби, окутуу тартиби бир аз башкачараак болгон. Адатта окутууда устаз же мугалим дайым өзү сүйлөйт негизги аудиторияда, негизги мындай көңүл центрде ошол болот дагы, сүйлөп, анан акырында балким ошол менен сабак бүтүп калган учурлар деле болот мисалы. Бирок Абу Ханифа андай кылбайт эле, тескерисинче. Сабак баштарда ошо эми илим окуп бир даражага жеткен окуучулар менен болгон сабакты ушундай кылат эле да, баштаганда эле эмес. Бир макамга жеткен окуучулар менен ушундай сабак кылат эле, бир маселени окуучуларына сунуштайт эле. Буларга сенин пикириң кандай? Буга сен кандай дейсиң? Ар бир окуучу колунан келишинче далилдерди алып келип, кубаттап, жаны жокко чыгарып, бири менен мындай талашып, тартышып, маселе аябай кызыйт эле. Анан эң акырында маселе бишип жетилгенден кийин Абу Ханифа ушул маселеге болот же болбойт деген акыркы тыянагын чыгарып берет эле. Мындан максат мындай, ошол өзү эле сүйлөй бербестен мугалим, устаз, ошол өзүнүн алдындагы бир канча убакыттан бери илим алып жетилип калган шакирттерин дагы кайсы бир маселеде сүйлөө, ой жүгүртүү, адамдарга жеткире, өзүнүн оюн жеткире билүүлүктү дагы бир убакытта үйрөтүүнү каалаган деген нерсе бар. Чындыгында ушундай. Көп адам илим алат, бир нерсени, көп нерсени үйрөнөбүз, окуйбуз, бирок ушуну башка бирөөгө айтып берүү деген нерсени өзүбүзгө киргизбесек, адат кылбаган болсок, биз канча илим алсак деле кээде жөнөкөй эле бир нерселерди биз башка бирөөгө жеткирип берүүдө чындыгында кыйналабыз, билген эле нерселерибизди. Анан Абу Ханифа негизинен шакирттерине 3 багытта мындай аябай басым жасап караган дейт да. Ошо биринчиси, шакирттери дайым мындай
кыйналган, колу жука, шөнтөгү жука шакирттерине колдон келишинче алардын кийим кечесин, тамак ашын, кыскасы сабакка керек боло турган буюм тайымдары менен камсыз кылып турган, азыркы тил менен айтканда стипендия берип турган, жеке өзүнүн чөнтөгүнөн. Башта айтып өткөнүбүздөй, Абу Ханифа бир эле убакытта илим менен алектенүү менен биргеликте соода менен дагы алектенгени бардыгыбызга белгилүү эмеспи? Ошол соодадан түшкөн акчасынан канча бир бөлүгүн өзүнүн эң оболу өзүнүн шакирттерине, жардамга муктаж болгон шакирттерине стипендия катары акча тыйынтык берип турган. Андан кийин ошол окуучуларына дайым эле сабак тилеп өтөбүрбүзден эң оболу алардын жеке жашоосу кандай болуп атат, абалы кандай, ден соолугу кандай, үй бүлөлүк, кыскасы сабакка болгон кызыгуусу, аларды да кызыгып, териштирип, андан кийин сабакка киришчү да. Андан кийин окуучуларына колдон келишинче мындай мүмкүнчүлүктүү ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенге аракет кылган. Шакирттерин аябай жакшы көргөндүктөн монтип айткан сөзү бар. Силер менин жүрөгүмдүн кубанычы жана кайгы капамдан арылтуучумсуңар. Качан Абу Ханифа кайгыга батып, кыйналып калган учурда шакирттерине сабак берүүнү баштагандан кийин жана башына түшкөн дүйнө мүшкүлү ошо менен жазылып кетет эле деген өзүнүн сөзүн келтирип атат. Бул жерде бир ошол шакирттери менен, өзүнүн окуучулары менен болгон бир окуяны эскерип өтөт. Күндөрдүн биринде Абу Ханифа окуучулар ушинтип айтат да, бизге устазыбыз сабак берип олтурат эле. Бир убакта Абу Ханифаны чаян чакты. Чаян чагып, жанагы чаян чаккандан кийин дагы Абу Ханифа жанында олтурган окуучуларга бул нерсе чаянды чакканын билдирбестен сабакты уланта берди. Бир канча убакыт сабак дээрлик аягына чыгып бүткөндөн кийин мени карап көргүлөчү деп көйнөгүн көтөрүп көрсөтөт. Мени бир болсо бир нерсе чаккандай болду деп. Шакирттери үңүлүп карап туруп, башта эле айтпай эле, сизди эбак эле чаян чагып кетиптир го, эмне үчүн дароо айтпадыңыз дегенде, анткени мен сабагымда азыр силерге өтүп аткан темамда сабырдуулук, чыдамкайлуулук, бул дүйнө машакаттарына бул чыдоо тууралуу мен хадистерди келтирип сабак өтүп атпадым беле. Эми мен өзүм биринчилерден болуп айткан сөзүмө каршы чыгып калсам, анда сабагымдын даамы, айткан нерсем каяка кетип калат эле деп деген сөздү айтты дейт. Анан бул ушул эле окуянын башка бир версиясында, башка бир айтымдарда ошу Абу Ханифа сабак кылып олтурганда чаян чакты. Анан чаян чакканда дароо эле шакирттерине айтты дейт. Мени карагылачы, бир болсо бир нерсе чакты деп. Карап көрсө чындап эле чаян чаккан. Чаян эч канча узап кете элек экен Абу Ханифаны чаккан жерден дейт да. Анан тигине чаянды өлтүрмөкчү болуп баары опур-топур түшүп жүгүрүп калышканда Абу Ханифа, эгер мени урмат кыла турган болсоңор, мени сыйласаңар, буга тийбегиле. Дейт, албетте устаз айтып аткандан кийин анан окуучулар токтоп калышты. Эмне максатта айтты экен деп үңүлүп туруп калды. Анан тиги чаян кетип аткан багытынан токтобой бара берди. Бир канча кадам баскандан кийин тиги басуусун акырындатып туруп, кыскасы сөздүн аягында кыскасы өлүп калды тиги чаян. Анан устаз, эмне үчүн муну жана эле өлтүрөйлү дегенде сиз унчукпадыңыз, кандайдыр бир дуа окудуңузбу, башка кылдыңызбы дегенде Абу Ханифа жок дейт да, моундай бир сөз айткан экен. Мен пайгамбарыбыз алейхисаламдан мындай сөз укканмын, мындай хадисти укканмын. Аалымдардын эти уулуу болот деп. Мен өзүмдү аалымдардын катарында бармынбы же жокмунбу текшерүүнү кааладым эле. Чындыгында чаян Абу Ханифаны чакты, Абу Ханифанын канына, этине өзү ууланып калып, эч канча аралыкка барбай эле өлүп калды деген нерсе. Мындан келип чыкты, бүгүнкү күндө мына интернет аламы жайылган заманда тез эле аларды мактоо менен биргеликте кайра аларды ылайыктуу болбогон ар кандай акарат сөздөрдү, туура эмес нерселерди айтып, аларды жамандап, элге жек көрсөтүп кылып аткан адамдар дагы жок эмес, ошолор дагы этият болсун деген нерсе да. Анткени аалымдарды ушактоо, алардын артынан сүйлөө, анткени бир адамдын артынан ушактоо, сүйлөө бул эмне бир мусулмандын этин жеүүгө барабар дейт го. Ошо болгондо да аалымдардын эти бул деген мындай түз мааниде эмес, каймана мааниде түшүнүшүбүз керек, этият болушубуз керек деген нерсе. Анан Абу Ханифа ошо менен биргеликте шакирттерине жана өзүнүн учурунда, өзүнүн замандаш аалымдарга да кээ бир насааттарын айтат эле да. Абу Ханифа дайым кандай эле дегенде уулу мынтип айтат: атам ушундай адам эле,
бирөө сөз сүйлөмөйүнчө өзү сүйлөбөйт эле. Дайым олуттуу, көп ойлонуп, аз сүйлөөчү, ак жүздүү дебейт, мындай кара тоорусунан келген, сакалы өзүнө жарашыктуу адам эле. Анын бай, бардар адам экендиги башка бир риваяттар боюнча, анын кийген кийиминен эле, баскан турган турпатынан эле көрүнүп турат эле. Ал ар дайым эң кымбат, эң бир жарашыктуу кийимдерди кийет эле. Кайсы бир жерге келаткан болсо, өзү келерден алдын Абу Ханифадан чыккан жыт, жагымдуу жыт биринчи келет эле дейт да. Биз мындан билчүбүз, Абу Ханифа ушул жакын аралыкта азыр бизге келип калат эле. Мындан келип чыкты. Мындай эң бир жакшы, жыпар, жыттуу жыттарды дагы сээп жүрүү бул негизги сүннөттөрдөн. Ошол сүннөттү дагы Абу Ханифа эң жакшы сүрөттө өзүнө сүртүп, мындай жашоосунда амал кылып жүргөндүгүн дагы башка алымдар ошо замандаш адамдар айтып келет. Эми бизде тиги атыр десе эле тигини түшүнөбүз биз, тиги мисвак деп миск деп коебуз го, сүртмөй атырлар бар. Баасы 100 сом, 150 сом, 200 сом болушу мүмкүн. Кыскасы, бирок алар тилекке каршы кээ бир адамга жаккан менен кээ бирлерине жакпайт да. Кыскасы, анын дагы карап негизи бардык адамга жага турган, же болсо өзүнө эң оболу жага турган бир айланадагыларга иренжитпей турган жытты колдонуу деле бул негизги сүннөттөрдөн бири. Анткени мечиттерге келгенде пайгамбарыбыз айтат, ким бир сарымсак жесе же пияз, кам пияз жеген болсо, ошол жыты кетмейинче бизге жакын жолобосун. Анткени бир туугандарым ошол нерсе менен бир зыян берип капалантпасын деген нерсени айтып атат да. Мындан келип чыкты. Ошондой бир нерселерди жагымсыз жыттан таза болуу, арылуу бул мусулмандын негизги сүннөттөрүнүн дайым талап кылынган шарттарынын бирөөсү десек дагы жаңылбайбыз. Абу Ханифа тууралуу ушул жерден биз сабагыбызды иншаллах токтотобуз. Кийинки сабактарда ол кишинин эң негизги жакын шакирттери ким болгон жана Абу Ханифанын жеке өзүнүн башынан өткөн кызыктуу, ары сабак ала турган ар кандай икая окуялар бар. Ошолорго биз токтолобуз жана Абу Ханифанын бул жашоодо кандай сыноолорго туш болду, кандай сыйларга ээ болду. Негизи эле сый урматтан караганда көбүрөөк бул жашоодо сыноого көбүрөөк туш болгон, бийлик тараптан, өкмөт тараптан, кээ бир адамдардын туура эмес кылган ушак айынан курулай дооматтарга кылган учурлары көп болгон. Ошол мезгилдерде да Абу Ханифа кандай жол тутту, кандай өрнөк кылды, биз ошолордон өрнөк алып, иншалла жашообузду оңолтконго аракет кылабыз. Аллах Таала эң оболу айтылган нерселерди өзүмө жана ушул көрүп турган бир туугандарыбызга жашообузга тирилтүүгө, киргизүүгө насип эткен болсун. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.